Assalamu алейкум, Нур каналынын көрүүчүлөрү. Мен азыр Нижний Алашага келдим. Бул жерде бир эже көп жылдан бери аягы катуу ооруп атыптыр, баспай калыптыр. Ошого сиздерден суранарым, көрүп лайк басып, подписка басып, эженин бир оюн угуп, өзүңөрдүн оюңарды билдирип коюңуздарды суранам жана жардам берип коюңуздарды суранам. Мына эжеге келдик. Эже, өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Менин атым Тахмолот. 40 жаштамын. Жалал Абад областына караштуу Базар Койгон районунун Акмам айылында жашайм. Анан ал жакта ошол ооруп жүрдүм да. Ооруганыма 17 жыл болуп калды. Анан бул жака келип, бияқта жакшы карайт экен дегенден Бишкекке келгенбиз да. Мени алып келишкен. Анан ошол келгенден кийин 4 жыл 5 жыл болуп калды келгенибизге. Келип ушул жакта анда таяк менен бастым. Жакшы эле лечение алып жүрдүм эле, кийин эле анан жатып калдым. Бир күнү эле ошентип эле турбай жатып калдым. Ошо жаткандан бери 2 жыл болуп калды. 2 жылдан бери турбай калдым. Анан кыйын экен постель жатканчы. Кыйналып, мына мен ошол үйдө 17 жашта балам бар. Ошо карайт, мектепке барып келип. Анан кичинекей кызым бар, ошо балам кеткенде ал карашат. Кызыңыз 5 жашта, 6 жашта да. Кызыңыз 6 жашта, балаңыз 17 жашта. Мындай айтканда сизди карай турган эч ким жок. Балаңыз 17 жаштагы балаңыз сизди карайт. Балаңыз жок болуп калганда 5 жаштагы кызыңыз карайт. Урматтуу туугандар, эженин эч жакындары жок экен. Күйөөсү менен көп жыл мурун ажырашып кетиптир, 5 баласы бар экен. Бир кызы турмушка чыгып кеткен, бир чоң баласы Полияда иштеп, эжеге жардам берип, квартирадан акча төлөп, продуктыбызын, дары дармегин көтөргөнгө аракет кылат экен. Ал балаңыз 21 жашта, анан 17 жаштагы бала менен 5 жаштагы кызы эжени карайт экен. Эже тура албайт. Уже постелде жатып калганда 2 жыл болуптур да. Андан кийин ошон үчүн общий канча сумма кетет дедиңиз? 15 000 доллар, Ошо больницага августта жатканда акыры ушулай менен. Ошол бутуңуз общий суммасын айтсаңыз, канча керек? Общий сумма ошол врачтар айтты, сен бутуң 4-нчү стадия болуп калды. Анан дегенде анан ошо операция кылган врачтар менен байланышып сүйлөштүктү. Анан ошо сүйлөшкөндө врачтар айтты, операция кылган врач айтты, Талай байке, Сабырбек Жумабековдор менен сүйлөштүм. Анан ошо неме деди, бир тизеңи деди, мен 2 тизем, бир жамбашымды операция кылыш керек үчөөнү. Анан ошого деди, общий ошо 30 000 доллар кетет деди да. 30 000 доллар кетет деди общий үчөөнү. Лечениясы менен. Анан сразу эле деп неме болуп операция кылгандан кийинкиси дагы бар экен да. Анан 3 айда буну биринчи жасагандан кийин анан 6 айда ушинтип жасаганда общий жасай алганда ошончо болуп калат экен да. Кудай буюрса общий ошондо 30 000 доллар акча кетет. Ошо менен кудай буюрса операцияга жетет ушул акча, туурабы? Кымбат экен да, темирлеричи. Темирлери ал эми азыр заграндан келет да. Темирлер келет. Бизде аппараттар уже келип калган. Кудай буюрса бизде аппараттар жакшы эле. Сабырбек Жумабековдун өзүнө да биз кайрылабыз. Өзүнө да барабыз кийин, кудай буюрса. Алардын өзүнө кайрылабыз. Андан башка частный поликлиникалар бизде көп. Частный поликлиникаларга дагы кайрылабыз. Алардан да балдар сурайбыз. Сизге колдон келишинче жакшы операцияңызды кылып, арзаныраак кылып бердиргенге биз аракет кылабыз. Кудай буюрса биз азыр биринчи сөйкө тартып атабыз, сиздичи? Азыр без комментарий, без монтаж тартып атабыз. Кийинкисинде уже сиздин операция кылганыңызды, айыкканыңызды ошолордун баарын биз видеого түшүрүбүз керек. Ошонун баары эл журтка чыгыш керек. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу туугандар, урматтуу подписчиктер, сиздер болгону ушул видеону көрүп, бөлүшүп, подписка басып, өзүңөрдүн оюңуздарды билдирип коюңуздар. Биз Нур каналы, биздин милдетибиз ушундай ооругандарга, кыйналгандарга биз эң биринчи жардам берип, видеого тартып түшүрүп берип кетебиз. Ошондой эле ушул эженин картасын, Мбанк, Оденги, эженин связь номерлерин калтырабыз. Аны ойлоп жүрбөйлө, жөн эле акчаны булар алдап атат, анан акчаны мошенничество деп. Эжени өзүнө чаласыңар, өзүнө байланышасыңар, кааласаңар Нижний Алашада жашайт, Бишкекте. Эжеге келип, эжени өзү менен сүйлөшүп, документтер полностью бар, могу жердечи. Документтерин көрдүм. Документтерин толук түрү барычы. Документтерин көрүп, колдон келишинче 5 сом болобу, 10 сом болобу, 100 сом болобу, эжени өзүнө чалып, Мбанкына жазып, WhatsApp'ына жазып, Мбанкына, Одеңизине акча которуп,
койсоңуздар болот. Сиздерден суранарыбыз ушул эжебиз аман эсен айыгып кетсин. Рахмат. Рахмат.